Иммунитетти көтөрүүнүн эң оңой 5 ыкмасы айтылды. Лондон университетинин окумуштуулары иммунитетти көтөрүүнүн табигый 5 ыкмасын аташты. Маалыматта ден соолукту чыңдоо үчүн дайым эле дары-дармек иче берүү орунсуз. Анын ордуна антибактериалдык, антиоксиданттык касиетке ээ шальфей өсүмдүгүн пайдаланууга болот. Ал эми дем алуу органдарын чыңап, суук тийүүнүн алдын алат. Мындан тышкары бузина мөмөсү да абдан пайдалуу. Иликтөө көрсөткөндөй, грипп менен ооруп, бузина ширесин ичкен 18-54 жаштагы бейтаптар дары ичкен адамдарга караганда 3-4 күн эртерээк айыккан. Булардан тышкары иммунитетти ачык түстөгү азыктар, жер-жемиштер жана жашылчалар көтөрөт. Ооруп жаткан киши бир жума бою помидор, апельсин, баклажан, дарбыз жесе тез сакаят. Ага кошумча сарымсак, куркума, имбир сыяктуу татымалдар зат алмашууну тездетип, ашыкча салмактан арылтат. Суук тийүүдөн жашылча жана жемиштердин ширеси да жакшы сактайт. Болгону аны сыгып дароо ичүү керек. Булардын курамындагы магний нефть темасына оң таасирин тийгизип, ден соолукту чыңдайт. Иммунитетти көтөрүү үчүн эмне кылуу керек? Балдар сасык тумоо менен жылына 8-10 жолу ооруп чыгышат. Негизинен оору адамдын иммунитет системасынын калыптануусуна таасир берет. Оорубаган баланы өстүрүү мүмкүн эмес, бирок анын иммунитетинин туура калыптануусуна, вирустар менен инфекцияларга каршы туралгыдай ден соолугун сактоого жардамдашууга болот. Баланын тамактануу рационуна маани бериңиз. Курамында С, Э витаминдери бар тамактар, каротиноидтер, омега-3 майлуу кычкылдары менен пробиотиктер баланын иммунитетинин бекем болушуна жардам берет. Ал үчүн кантты пайдаланууга чектөө коюңуз. Кант жана башка таттуулар иммунитет системасын бузат, ошондой эле баланын гиперактивдүү болушуна таасир берет жана баланын уйкусун бузат. Балага көптөн көп жемиштер менен мөмөлөрдү жегизиңиз. Алар кулпунай, коон, бүлдүркөн, апельсиндер, манго болушу мүмкүн. Иммунитетти төмөндөгү жемиштер жакшы көтөрөт. Картошка, брокколи, сабиз, капуста жана шпинат. Бул жемиштер менен мөмөлөр витаминдер менен антиоксиданттарга бай. Кандын курамындагы клеткалардын анителдин көлөмүн арттырууга жардам берет жана зыяндуу шишикти алдын алат.